Саламатсыңарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары. Өткөн суткада Бишкек шаары боюнча коменданттык саатты бузгандар 53 жаран кармалган, анын ичинде 43 эркек, 10 аял. Кече премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин катышуусунда өткөн республикалык ыкчам штабтын кезектеги отурумда жүк ташуучу унаалардын өтмө бекеттерин жокко чыгаруу жана алардын санитардык карантиндик посттор аркылуу тоскоолдуксуз өтүшүн камсыз кылуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Ушуга байланыштуу бул чечимди аткаруу үчүн өткөрүү пункттарында кызмат өтүп жаткан өздүк курамга тапшырма коюлуп, дары дармектерди жана социалдык маанилүү товарларды ташуучу бардык оор жүк ташуучу унааларга тоскоолдуксуз жүрүү үчүн режим камсыздалган. Мындан тышкары карантин учурунда Бишкек шаарында автоунаа менен жүрүүгө уруксат берүүчү электрондук тутум ишке киргизилген. Бүгүнкү күндө бизде 3800 электрондук арыздар катталды. 211 арыз бекитилген. Урматтуу жарандар, жакынкы арада 1-2 күндө инкубация мезгили аяктайт. Башкача айтканда, коронавирус менен ооруган адамдар менен байланышта болгон жарандардын 14-20 күндүк инкубация мезгили аяктайт. Ошого байланыштуу жакынкы 7 күндүк аралыкта үйдө болуп, көчөгө чыкпаңыздарды суранамын. Өзүңүзгө жана башкаларга кам көрүңүз.